Мына Растамошкага жакында жеңилдик киргиздиңиздер. Бул бизде 2020-жылга чейин льгота болчу, аны шашылыш түрдө эмнегедир кайсыл өкмөттүн тушунда болгон, бул эмнеге ушундай болуп калган? Кайра кайтып келдиңиздер. 2014-жылы болуптур, кабыл алыныптыр ошол. Төлөө ченемдерин көбөйткөн да. Биз эми ошолорду карап турсак, былтыр 2017-жылы болгону 61 ушундай эле машина кирген экен. То есть машина киргенден эч нерсе жок да бизде. Азыр мына июль айында кабыл алдык. Азыр 150-170 миллион сомго чейин азыр акча каражатын алдык да. Биринчиден, экинчиден жарандарыбыз арзан машина алды, парктарын жаңыртты. Башкаларга караганда мындай эски эмес, жаңыраак машина минип калды да. 150 миллион сом жарым жылга жетпей жыйналды, туурабы? 2014-жылы кимдин тушунда, кайсы бир мэрдин? Темир Сариевдин тушунда. Ал киши же билген эмес, же билип жасаган. Бул деген чыккынчылык болот. Билбей жасаган, билбеген киши андай жерге отурбаш керек. Канча зыян келтирип атат? Мына зыян. Элге зыян, бюджетке зыян. Иликтеш керек буну. Сотный палата, Финполиция, Генеральный прокуратура иликтегиле. Эмне үчүн биздин льготабыз бар мезгилде мына 4 жылдык убакытты канча бизге ущерб болду. Мына ущерб силерге. Мына коррупция. Иликтегиле ушуну. Болбогон кичинекей иштер менен биз алек болбой, мына масштаб, мына чоң салакылык, чыккынчылык,